Жамандыкты каалаган, жамандыкты эңсеген инсан тосул жамандыктан. Көзүңдү ач. Улуу Рамазан айы келди деп жар салат экен. Менин жумушум бар эле. Ушул учурда жумушум кысылып калбадыбы? Менин сезонум башталып кетпедиби? Менин мындай ишим, тине ишим чыгып калбады деп орозону кечиртирсе. Аллах Таала бизге Рамазан айынын орозонусун парз кылганда өтө жакшы таризде, өтө жакшы ыкмада бизге сунуш кылыптыр. Аллах Таала орозо кармагыла десе болот. Бирок Аллах Субханаху ва Таала эй менин пенделерим, орозо кармагыла дебестен, Аллах Субханаху ва Таала Куранда мындай деп өкүм кылып жатат. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ey iman keltirgen, işengen pendelerim, sizlerden buradaki kavimlerge oroza farz bolgondoy, sizlerge dele oroza farz boldu. Bu ayettan adam balasında şunçalık Allah Subhanahu wa Taala siz bizge жақсы ыкмада sunuş kılıp jatat. Orozаны farz kıldım demestен, sizlerden buradaki insanlarga, kavimlerge orozаны farz kılgan, mına oşol siyaktуу sizlerge de oroza farz dedi. Bizge жеңил болот да, карасаңыз, эртеменден баштап кечке чейин жебе, ичпе деген өкүм болсо адам бир аз кичине ойлонушу мүмкүн. Эми Рамазан келет, жебейм, ичпейм, каалоолорумду орнотпайм деп адам баласына кичине малал келиши мүмкүн. İnsanбыз да. İnsan болгондон кийин кан тамырыбызда шайтан чуркап турат, жаман ойлорду салып турат. Бирок ушул аятты карасаңыз, кандай Аллах Субханаху ва Таала бизге кайрылып жатат. Мурдагы үммөткө парз болгондой силерге дагы Рамазандын орозосу парз дейт. Ар бир момун мусулманга ден соолугу сак саламат болсо, шариатта айтылган кээ бир үзүрлөр бар. Ошол учурда орозо кармабаганга уруксат берген. Андан башка учурларда сиз менен биз орозо кармап өткөрүшүбүз керек. Кимде ким Рамазан айында бир күн орозо кармабай өткөргөн болсо, кийин ошол орозосун каза кылып өмүр бою дүйнөдөн өткөнгө чейин орозо кармаса дагы Рамазандын күнү кармагандай даражага, соопко жетти. Демек, бул ай кармай турган, орозо кармай турган, жакшы амал кыла турган ай экен. Менин жумушум бар эле. Ушул учурда жумушум кысылып калбадыбы? Менин сезонум башталып кетпедиби? Менин мындай ишим, тине ишим чыгып калбады деп орозону кечиртирсек, анда биз көп жакшылыктардан кур калып колубуздан чыгарып жиберген болобуз. Ошондуктан колубуздан келишинче мээнет кылып, бул улуу Рамазан айды жакшы амалдар менен өткөзөйлү. Орозо бул бир эле сиздин курсаңызга эмес. Орозо сиздин ар бир дене мүчөңүзгө зарыл. Кандай сиз курсаңызды жегенден, ичкенден сактаган болсоңуз, ошондой эле сиз өзүңүздүн тилиңизди кыйбаттан, ушактан, чакынчылыктан, сөз ташуудан, сөгүнүүдөн жана башка уят сөздөрдү тилге алуудан оозуңузду орозо кармашыңыз керек. Көз менен сиз менен биз жалаң гана жакшы нерсени көрөйлү, көзүбүз жаман нерсени көрбөсүн. Себеби бул берекелүү ай. Бул ай башка айларга дагы таасир этет. Бул айды жакшы өткөрөйлү, жакшылап мээнет кылайлы. Оозубуз дагы, көзүбүз дагы, кулагыбыз дагы орозо кармасын. Кимдеги ушак айтып жаткан инсандын жанына отурса, ал ушак айткан инсандын күнөөсү менен бирдей күнөө алат дейт. Сиздин кулагыңыз да орозо кармасын. Сиздин жүрөгүңүз да орозо кармасын. Дүйнөнүн махаббаты, сүйүүсү жүрөккө келбесин. Бир Аллахтын, бир жараткандын сүйүүсү сиздин жүрөгүңүзгө келсин. Жүрөгүңүз да орозо болсун. Курсаңыздагы шек, күмөн, арам жана башка жаман нерселерден таза болуп, жалаң адал, таза тамактар кекиртеңизден өтсүн. Колуңузда, бутуңуздагы ар бир дене мүчөңүз жалаң гана жакшы амалдарга иштесин. Күнөөлөрдөн сактансын. Ошондо биз толугу менен орозо кармаган болобуз. Эгер андай кылбасак, эртеден кечке ачка жүргөнүбүз менен, түнү кечке орозо, түнү кечке намаз окуганыбыз менен сиз менен биздин соопторубуз колубуздан чыгып кетет. Себеби орозонун соопторун кетире турган жана орозону буза турган көптөгөн нерселер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: качан Рамазан айы келгенде Аллах Субханаху ва Таала хамалатул аршты көтөрүп турган периштелерге өкүм берет экен. Силер ибадатыңарды токтоткула. Бүгүндөн баштап токтоткула Рамазандын акырына чейин. Силер орозо кармаган менин пенделеримдин ар бир кылган дуасына амин, ey Алла кабыл кыл ушунун дуасын деп дуа менен алек болгула деген өкүм берет экен периштелерге. Аллах. Бул
kандай ulуу күн, бул кандай улуу ай. Günü dagы берекелүү, түнү dagы берекелүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак берекелүү хадисинде айтат. Ар бир Рамазандын түнүндө бир периште жар салат экен. Бир периште жар салат. Эмнеде? Эй жакшылыкты издеген, эй жакшылыкты каалаган инсандар, жакшылык кыла турган мезгил келди. Ай келди, күн келди. Мына эми жакшылыктарды кылып калгыла. Алдыга умтулгула. Алдыга жабышкыла бириңер менен бириңер деп жар салат экен. Эй жамандыкты каалаган, жамандыкты эңсеген инсан, тосул жамандыктан, көзүңдү ач. Улуу Рамазан айы келди деп жар салат экен. Günөөсүнөн кечирим сурагандар барбы? Аллах Тааланын günөөсүн кечиргенге даяр. Тоба кылгандар барбы? Аллах Таала алардын тоболорун кабыл кылат. Дуа кылгандар барбы? Тилек кылгандар. Тилектерин Аллах Таала орундатат. Барбы? Хажатын, муктаждыгын бүтүрө албай жүргөндөр, Аллах Субханаху ва Таала ошол инсандардын муктаждыгын бүтүрөйүн деп турат. Ким бар деп жар салат экен? Сиз туруңуз дагы түнүн мен дейиңиз. Дуа кыла албасаңыз мен дей бериңиз. Таң атканга чейин бул жар уланып кете берет. Таң атканга чейин туруп мен дейиңиз. Аллах Тааладан эркелеп дуа кылып, ыйлап өзүңүздүн дүйнө акыретиңизди куруп алыңыз. Айша апабыз айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу Рамазан айы келгенде жүздөрү өзгөрүп кетчү. Жүздөрү өзгөрүп, намаздарды көбөйтүп, дуаларды көбөйтүп, коркунуч, Аллахтын коркунучу Пайгамбар алейхиссаламга үстөн болот эле дейт. Демек, бул ай ушунчалык сүйүнүчтүү, кубанычтуу болгону менен экинчи тарабы да бар экен. Экинчи тарабы да бар. Өтө коркунучтуу алчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу минбардан чыгып жатып, биринчи кадамын койгондо, биринчи тепкичке бутун коюп туруп, амин деди. Экинчи тепкичти басты, амин. Үчүнчү тепкичти басты, амин деди. Хутба бүттү. Андан соң пайгамбарыбыз минбардан түшкөндө сахабалар таң калып, пайгамбарыбыз мындай адаты жок эле. Минбарга чыкканда жөн эле чыгып кетчү, амин дечү эмеселе. Эмнеге амин деди экен деп баардыгы таң калды. Бирөөсү сурады, о Аллахтын элчиси, сиз минбарга чыкканда амин дедиңиз го, эмне себептен? Пайгамбар алейхиссалам анын себебин баяндайт. Мен минбарга чыгып бара жатканда биринчи тепкичке бутумду койсом, периште келди Жабраил алейхиссалам. Ал айтты, эй Мухаммад, сенин үммөтүңдөн ким Рамазан айында тирүү болуп, Рамазан айына күбө болуп, катышып, бирок жакшы амалдарды кылып акыреттен урбаса, күнөөлөрдөн тыйылбаса, ал инсанга бактысыздык болсун, зыян болсун дегенде мен амин деп айттым дейт. Бул ушундай улуу ай. Günü dağı, tünü dağı ulu. Eğer biz жақсы амалдар менен өткөрсөк, эгер андай кылбасак, бул айда кылына турган күнөөлөрдүн саны чексиз эсе болот. Сооп кандай көбөйсө, анын күнөөсү да ошондой көбөйөт. Бул айды урматтабаган үчүн, бул айды сыйлабаган үчүн, бул кандай ай, бул кандай улуу ай, бул кандай улуу ай экендигин Кур'ан аятта өзү айтып турат. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул ушундай улуу ай, берекелүү ай. Бул айда Кур'ан түшкөн дейт. Аллахтын сөзү Кур'ан ушулайда түшүп жатабы? Болду, мындан артык фазилетти айтыштын кереги жок. Бул ай улуу экендигине жетиштүү. Бул айда бир түн бар, ошол түндү ибадат менен өткөрсөң, 1000 ай ибадат кылган менен бар. 1000 жыл ибадат кылган менен бар алар. 1000 жыл 83 жыл 4 айга баралар. Биз анча ибадат кыла алабызбы? Кыла алабыз. Бир түндү жакшылап өткөрсөк, ибадат менен, амал менен, истигфар менен, Аллахтан кечирим суроо менен. Бир түндү Алла үчүн ардап коюш кыйынбы? Канча түндөлөрүбүз арланып жатат нерселерге, махлуктарга. Аллахка бир түн бериш кыйынбы? Түндү Аллах берди го сизге, күндү Аллах берди го сизге. Андай эмеспи? Аллах Таала берди го бардыгын бизге. Бардыгы Алланыкы го. Аллах берди, үстү Аллахка бериңиз. Кымбат кылып аласыз ошол түнүңүздү, ошол күнүңүздү, ошол убактыңызды. Аллахтын алдында өтө кымбат болот, салмактуу болот. Берекелүү болот. Ал береке деген көзгө көрүнбөйт ал. Түбөлүктүү сиз менен анын соопсыздыктары чогуу болот. Качан ахиретте көргөнүңүздө көзүңүз кубанат. Ва талаззул а'юн, көздөрүңөр кубанат дейт Аллах Таала. Көздөрүңөр кубанат. Эмнеге? Сиз орозо калмадыңыз, көзүңүздү сактадыңыз, тилиңизди сактадыңыз, жүрөгүңүздү дүйнөнүн сүйүүсүнөн сактадыңыз, тилиңизди дүйнөнү мактагандан сактадыңыз, Алланы эстедиңиз, Алланын китебин окудуңуз, Кур'ан Каримди. Демек бул ушундай улуу ай. Бул айды сиз менен биз жакшы өткөрүп калайлы.
Мына сиз менен бизге улуу Рамазан айы келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Рамазан айында уктаган болсо, эс алган болсо, ибадаттын соогу жазылат дейт. Рамазанда ороза кармап он чукпай жүргөн болсо, Аллах Тааланы эстеди деген зикир, тасбихдердин соогу жазылат дейт. Кылган жакшы амалдар эселеп көбөйөт. Дуаңыз кабыл болот, күнөөңүз кечирилет дейт пайгамбар алейхиссалам. Берекелүү хадисин айтып жатат. Сиздин уйкуңуз да ибадатка айланып атат. Карасаңыз, уктап жатасыз. Эми уйку ибадат экен деп туруп, Рамазанды уйку менен өткөрүп жүрбөйлү. Бул улуу ай да. Жакшы амал кыла турган, Куран түшкөн, басып туруп Куран окуй турган ай. Бир-эки сүрө бирес ошону кайталай турган ай. Аллага жакындай турган ай. Уктай турган ай эмес бул. Негизинде уктоо биздин максатыбыз эмес, ал биздин хажатыбыз. Уктасаң уктап жата бересиң ал. Созулуп кете берет ал, чоюлуп кете берет ал. Уктаган сайын уйкуң келет. Ошого бул айда сиз менен биз көбүрөөк ойгонуп, ойлонуп, кандай ай келип калды бизге? Бул айда эмне кылышым керек? Алла менден эмнени талап кылып жатат бул айда? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бану Исраил коомундагы бир пайгамбарга Аллахтан келген өкүмүн айтып жатат. Алла субханаху ва таала өкүм берди. Ey пайгамбар, сен өзүңдүн элиңе, коомуна айт. Кимде ким ороза кармаган болсо, мен анын ден соолугун чыңайм, ден соолугун бекемдейм. Акыретте ага сансыз жакшылыктарды берем деп жатат Алла субханаху ва таала. Ден соолугуңузду чыңайт экен Алла субханаху ва таала. Бирок сиздин орозоңуз Алла үчүн болсун. Диета үчүн болуп калбасын. Ден соолугуңуз чыңаш үчүн болуп калбасын. Ден соолугуңуз ал биринчи орунда эмес, сиздин ыйман, акыретиңиз биринчи орунда болсун. Сиз аны каалабасаңыз деле ал өзүнүн пайдасын бере берет орозо. Анын жакшылыгы келе берет. Бирок эгерде сиз мен диетаны кармайын, ушул орозо сонун экен, арыктайт экенсиң, мынча килограммды түшүрүп койдум мынакей. Башында мынча болчумун орозонун башында, аягымда мынча килограмм болуп калыптырмын деп сүйлөп жүргөн инсандар бар. Алла сактасын. Биздин кылган амалыбыз чаңкаган чаңкообуз каяка кетип калды? Аллах Таала сооп бербейт ага. Аллах Таала кабыл кылат, кайсыл амалда ихлас болсо, кайсыл амал Алла үчүн кылынса, ошол амал гана Аллахтын алдында кабыл болот.